өтө маанилүү маселелердин бири тууралуу адамдын жашоосундагы көмүскө туюк жактары тууралуу кеп кылсамбы деп турам. Устатым мага элестетип көрчү. Ушу азыр биздин арабызда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кошо жашап жүрөт деп коелу дейт. Расында эле элестетиңизчи. Үйдө өзүңүз жалгыз бир маалда эшикти бирөө такылдатат. Ачсаңыз эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турса кантет элеңиз? Өзүңүзгө өзүңүз менин үйүмө кирүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жагымдуу болор беле? Жалгыз отурганда эмне менен алек болуп атсаңыз, ошол ишиңизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыраазы болмокпу деп сурап көрүңүзчү. Эгер жок деп жооп берсеңиз, анда жашооңузду кескин өзгөртүү керек болуп атыптыр. Аллага касам ишем, бүгүн жашообузда кескин бир өзгөрүүлөргө муктаж болуп турабыз. Ар бирибиз жеке жашообузда өзүбүздү өзгөртмөйүн, мусулман үммөтүнүн жалпы жашоосун жакшы жака өзгөртүү кыйын. Мына ушундай чактарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылган жашыруун күнөөлөрдүн коркунучтуу экени тууралуу айтканы эске түшөт. Ооба, баарыбыз билебиз. Күнөөлөрүбүздүн саны ого эле көп, а бирок алардын арасынан кээделери табиятынан талкалоочу мүнөзгө ээ. Bir жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын ортосунда отуруп, менин келечектеги үммөттөрүмдүн ичинде ушундай бир адамдар болот, алар сурак күнү тоодой жакшы иштерди жасаганын айтышат, а бирок Аллах ал жакшы иштердин баарын чаңда үйлөп жокко чыгарат дейт. Аны уккан сахабалардын бири Саубан, о Алланын элчиси, ал адамдарды бизге сүрөттөп бериңизчи дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, алар силердин диндеш туугандарыңар, мусулмандар болот. Силердегидей эле аларда жакшы сапаттары, мүнөздөрү болот. Алар жөн гана мусулмандар эмес, силер сыяктуу түнкүсүн туруп тахажжудтарды окуган мусулмандар болот дейт. Бул суроону ким берип атканына көңүл бурсаңар, сахабалардын бири берип атат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына мынтип айтат: менин мусулман үммөттөрүмүн эң мыктылары ушу силер кетирген күнөөлөрдү алар да кетиришет. Алар да диндар, такыба болушат, а бирок өздөрү жалгыз калган учурларда Аллах субханаху ва таала кылба деген күнөөлөрдү кылышат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эшикти бекитип алып жалгыз калганда эмне кылып атканыбызды бир Аллах гана билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айтылгандай, ким ошондой туюк күнөөлөрдү дайыма жасаган адат күтүп алган болсо, мейли канча көп намаз окушпасын, мейли канча орозо тутуп садака беришпесин, ошол жашыруун күнөөлөрдү жасоону токтотушпаса, Аллах баарыбызды ошондой болуудан сактасын го. Андай адамдар сурак күнү эч качан жакшы иштеринин түшүмүн, өдүрүн көрө алышпайт. Ага, эне, эже карындаштар, биринчи кезекте эскертип кетерим, жакшы иштерди жасап атам деп ошого эле таянып албоо керек. Динди өтө бекем кармаган такыба диндар болсоңуз да, Аллахтын ырайымын сурап дуа кылып жүрүңүз. Өз ырайым менен Аллах жанатка киргизе көр деп сураңыз. А экинчиден, сахабалардын арасындагы Саубан деген сахабанын туюк күнөөлөрдү жасап күнөөгө батуудан коркуп тынчсызданган абалына көңүл бургулачы. Ошондой жашыруун күнөөлөр тууралуу уккан сайын канткенде ошондой күнөөдөн алыс болом деп, анын жолдорун билүүгө көбүрөөк умтулуңуз иншаллах. Үчүнчү пункт тууралуу айтсак, ал баарыбызга үмүт берчү пункт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туюк көмүскө күнөөлөрдү жасагандар тууралуу айтып келип, алар деле исламды карманган мусулмандар экенин белгилөөдө. Башкача айтканда, биздей жөнөкөй мусулмандар үчүн туннелдин тээ түпкүрүнөн жарыкка чыкчу жол бар деп үмүттөнсөк болот экен. Bir курдай онлайн форматта уятсыз видеолорду көрүп көнүп калган бир кишилер менен сүйлөшүп калдым. Күндөрдүн бир күнүндө тааныштарымдын бирөөсү мага чалып калды. Ыйлап алыптыр. Эмне болду? Эмнеге ыйлап атасың десем, ал мен кайра эле жанагы бузуку видеолорду көрүп баштадым дейт агылсы билла. Видеолорду көрүп атсам, сырткы эшик ачылгандай үн чыкты. Чыгып барып карасам эч ким деле жок экен. Анан кайра келип олтуруптур. Маселе ошондо да. Ал күнү эшикте шамал болуп аткан экен. Эшиктин туткасы сынып калганбы, шамал катуу соккондо эшик оңой эле ачылып калыптыр дейт. Анан мен андан эмнеге ыйлап атасың деп сурадым. Ал жигит болсо, мен апамдан Аллахтан да катуу корккон адатымды эстедим. Анан кайра эсиме келе түшүп, уятсыз видеолорду көргөн жылдардын баарында Аллах мени көрүп турганын ойлоп кеттим. Анткени Аллах Куранда менин кулдарымдын арасында ушундай бир адамдар бар, өзүнүн купуя кылган күнөөлөрүн адамдардан жашырышат, а бирок алар ал күнөөлөрүн Аллахтан жашыра алышпайт дейт эмеспи? Каерде болбогула Аллах силер менен, силерди көзөмөлдө байкап жүрөт, субханаллах. Анан тиги жигит, мен шамалдын кыйшылдаганынан коркупмун, бирок бүт шамалдарды башкарып турган Аллахтан коркпоптурмун деп ыйламсырайт. Мына ушул тууралуу терең ойлонуубуз керек, диндеш туугандарым.
Көрсөтпөй жасаган кыңыр иштериңер, жакшы иштериңердин бүт баарын жокко чыгарып салат. Маанилүү бир ойду силерге жеткирип коеюн деп атам туугандар. Аллах силерге ислам динин белек кылды. Ал динди биз өзүбүз эле тандап алдык деп акылдуу сунбагыла. Нух алейхиссаламдын уулу дүйнөнү суу каптаганда өзүн сактап кала албады го. А сени, мени Аллах мусулман кылып жаратты. Ибрахим алейхиссаламдын атасы тозокко баруучулардан болуп калды. А бизди Аллах исламды кармануучулардан кылып буйруп атат. Бул биз үчүн кандай улуу ырайым. Ушундай кылдат маселелерге келгенде адамдар мунун жолу кайсы деп сурашат. Мен жашыруун күнөөлөрдү жасабоо багытында 4 нерсени сунуштайт элем. Күнөө жасардан мурун 2 нерсени эсиңерге алгыла. Биринчиден, күнөө жасоого негиз болчу, азгырып турчу нерсенин баарын жоготуу керек. Бир адамдар мага: "Тууган, биз 5 мал намаз окуйбуз, бүт сүннөттөрдү аткарабыз, Куранды окуп үйрөнөбүз, кээде жамаат намаздарда имамдык кылабыз, а бирок бир туюк күнөөлөрүбүздү такыр таштай албай койдук. Аны жасагандан кийин албетте тобо кылабыз. Аны кылганыбызды эстеп кайгырып, неге ушинтип экен деп өкүнүп, бир жума, 10 күн, бир ай өкүнөбүз. Анан кайра эле ал күнөөлөрдү кылып алабыз. Кайра баары үчүн өкүнүп, тобо кылып, кайра эле күнөөгө батабыз. Күнөөлөрдү кубалаган бул айлампа көп жылдардан бери токтобой келет" деп агынан жарылышты. Бул маселени чечүү үчүн башкача ыкма керек. Ошол күнөөгө азгырган булакты жоготуу керек. Ким бирөө үчүн ал компьютер, ким бирөө үчүн ал интернет. Ошол булактарды бөлмөңөрдөн, жашооңордон таптакыр алып салгыла. Саат 20:00-дөн кийин интернетти өчүрүп, үй бүлө, жакындарыңыз менен сүйлөшкүлө. Урматтуу ата-энелер, балдарыңарга телефон, планшет берип уктоочу бөлмөсүнө эмне кылсаң ошо кыл деп таштап койбогула. Балдарыңар интернетти, гаджеттерди кантип пайдаланып, не кылып жатканына өтө терең маани берип кылдат болгула. Интернет аламында эмнелер гана жок. Аллах бизди балейлерден сактасын. Жасап жүргөн жашыруун күнөөңөрдү канча аракет кылсаңар да таштай албай койсоңор, анда кайра айланып дагы баягы күнөөнү жасар да качкыла, чуркагыла, аерден безип кетип жардамга кимдир бирөөнү чакыргыла, башка нерсеге алаксыгыла, көчөгө чыгып таза абадан сейилдегиле, бат эле колуңарды көтөрүп жеңилбегилечи, өтүнүч. Көнүп калган ушул күнөөңөрдү ары ыргытып пайдалуу нерсе тапкылачы. Көзүңөрдү кадимкидей күнөөлүү видеолорго, тасмаларга үйрөтүп, эми дагы кайра көрөрдө бул нерсе наркотик сыяктуу экенин бир эстегилечи. Ал кинолорду, видеолорду көргөн сайын мээңиздеги сезим сигналдары наркотикке көнгөн сыяктуу күнөөлөргө да бат көнөрүн ойлоп койсоңор болот. Фильмдердеги азгырыктуу махабат сценалары, бүйүр кызыткан моменттер адамдын психикасын бузат. Ал бузуку тасмалар чыныгы адамдык сүйүү, адамдык жакын мамиле тууралуу чыныгы түшүнүктөрдү талкалайт. Ошон үчүн мына күнөө иштерге жакындар да качкыла, болушунча безип качкыла. Канчалык күнөө иштерден качууга аракет кылбайлы, канчалык алардан алыс болууну көздөбөйлү, пенделик кылып кээде жеңилип каларыбызды эч ким танбайт. Мындай учурда эмне кылуу керек? Күнөө жасаларын жасалып калды. Эми эмне кылуу керек? Мен күнөө кыларын кылып алып, Алланын ырайымынан түңүлгөн, Алланын кечиришине ишенбеген адамдарды көп көрдүм. Алар чүнчү баарына ишенбей, биз ушунчалык көп күнөө кылып салдык, эми тобо кылсак деле кечирилбесибизди билип турабыз дешип, күнөөлөрүн уланта беришет. Улам кайра күнөө иш кылган сайын ага тобо кылуу каалообуз деле жок дешет. Ошондуктан күнөө ишти кыларын кылып алган болсоңуз, эч качан Алланын ырайымынан үмүтүңүздү үзбөңүз. Аллах субханаху ва таала Куранда: "Капырлар жана жүрөгүндө таптакыр ыйманы, ишеними жоктор гана Алланын ырайымынан үмүт кылышпайт" дейт. Ошон үчүн эч качан Аллахтын кечириминен үмүт үзбөгүлө. Көшөкөр, тырышчаак болгула, көп суранып Аллахтан сурангыла. Күндөрдүн бир күнүндө Аллах жүрөгүңөргө ыйман берет. Ошондо Аллахтын кечирим эшиктери сиз үчүн чоң ачылат. Бошошуп жеңилбегиле. Куранда Аллах субханаху ва таала мынтет: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Өздөрүнө кайдыгерлик кылып, залал кылып күнөөгө баткан кулдарыма айткын: Аллахтын ырайымынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Аллах бүт күнөөлөрдү кечирет, анткени ал кечиримдүү. Көпкө Аллага ишенбей жүрүп, өмүрүнүн акыр ченинде кечирим сурагандарды да кечирет дейт. Ошон үчүн Аллахтын кечириминен үмүт үзүп койбогула, тобо кылууну токтотпогула. Эми биз мусулман катары бул жашоону кантип жашап өтүүбүз керек? Биринчиден, азан уксаңар ага жооп кылгыла, намазга баргыла. Экинчиси, адамдарды Аллахка чакырууну токтотпогула. Жашообуз мына ушул эки нерсеге байланышы керек. Динге чакыруу дейбизби, дават дейбизби, исламга үндөө дейбизби, башкысы жакшылыкка чакыруу керек. Ан үчүн аалым же дин мудариси болуунун кереги жок. Сиздин динге чакырууңуздан улам адамдардын жакшы жолго түшкөнүн көргөн соң, ыйман жолун ого бетер бекем кармана баштайсыз. Анан эң акыркысы дуа кылгыла.
Dua jana dua kılgıla. Dua kılууга көбүнчө маани бербейбиz. Dua бул Аллага кайрылуунун бир натыйжалуу куралы. Эгер эч ким билбеген бир оор күнөө иштен кутула албай аткан болсоңуз, Алладан үмүт үзүп койбоңуз. Алладан суранууну такыр таштабаңыз. Аллах окуяларды кантип өзгөртөм десе аны бат эле өзгөртүп кое алат. Аны үчүн чындап, чын жүрөктөн дуа кылып жүрүңүз. Маселенин баары ушул айтылгандарга ишенесизби жокпу, башкы маселе ушунда. Жүрөгүңүздө Аллах менин дуамды угат, кечирет деген ишеним болууга тийиш. Аллахтан тиленүү адебиндеги аспектилердин бири бул кылынган дуага Аллах жооп берет деп ишенүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтан дуа кылып өтүнгөн дуага жооп болоруна бекем ишенимде болгула. Жараткан жүрөгүндө үмүтсүздүк жашагандардын дуасына гана жооп кылбайт деген.